Жакшы демилге, жарандык коомдун өкүлдөрү менен кызматташтыктын башаты, формалдуу эмес эркин пикир алмашуу деп президент Сооронбай Жээнбековдун биринчи жолу өкмөттүк эмес уюмдардын өкүлдөрү менен жолугушуусуна кыргызстандыктар ушундай баа беришти. Бетме-бет отуруп баарлашуу 4 саатка созулду. Ал жерге чогулгандар коомдогу көйгөйлөрдү, коррупция менен күрөш, соттук реформа, өлкөдөгү балдардын абалы, диний жана экологиялык маселелерди жана башкаларды айтып беришти. Мамлекет менен жарандык коом ортосундагы карым-катнашты жакшыртуу боюнча сунуштар да болду. Баарыбыздын милдетибиз, миссиябыз бир эле Кыргызстаныбызды өнүктүрүү, анын эгемендүүлүгүн, азаттыгын, демократия баалуулуктарын, биримдигин, ынтымагын чындоо. Улуу залкар жазуучубуз, гуманист ойчулубуз Чыңгыз Төрөкулович Айтматов айткандай, баарыбыз бир кемедебиз, биздин кемебиз Кыргызстан. Президент Кыргызстанда күчтүү жарандык коом калыптанганын, бул сыймыктана турган чоң жетишкендиги экенин белгиледи. Бул потенциалды мамлекеттин кызыкчылыгында сактап бекемдешибиз керектигин айтты. Мамлекет башчысы жарандык коом менен иштөөгө, өнөктөш болууга даяр экенин билдирди. Кыргызстанда демократиялык процесстердин калыптанышы, олуттуу саясий өзгөрүүлөр мына ушул сиздердин түздөн-түз катышууңар менен болгондугун баса белгилегим келет. Ошондуктан мен өлкө башчысы катары сиздердин тажрыйба билимиңерди, энергияңарды мамлекеттин, элдин кызыкчылыгына, жаратмандык позицияга бургум келет. Жарандык коом менен иштөөгө, өнөктөш болууга даярбыз, биз ачыкпыз. Конструктивдүү идея, сын пикирлерди биз кабыл алабыз. Бирок өзгөчө белгилеп кетейин, биздин кызматташуубуз тигил же бул чиновниктин же жарандык активисттин амбициясын канааттандырууга эмес, мамлекеттин, элдин кызыкчылыгында болуп, конкреттүү иштерге негизделиши керек. Жолугушуу суроо жооп форматында өтүп, президент өлкөбүздөгү ар бир жарандын үнүн угууга даяр экендигин көрсөттү дешет жарандык активисттер. Жыйында эң негизги маселе катары сот реформасы, коррупция менен күрөш жана бийлик бутактарындагы реформанын жоктугу талкууланды. Бир да суроо жоопсуз калган жок. Анан жарандык коомго таянып реформалар жүргүзмөйүнчө бизде бул реформа жүрбөйт. Ошон үчүн бул жерде багыт туура эле болуп атат, чынын айтыш керек. Инертность чоң. Анын үстүнө бул эми экинчи жагы бар, бюрократиянын негизи мыйзамы ошондой. Чиновник эч убакта өзүнүн бир эмесин өзгөртөйүн дебейт, ошого калыптанып калат, көнүп калат. Анан президент өзү айтмайынча реформалар жылбайт. Бул эч ким келгиле, мисалы үчүн бир сотту деле көргөн жокмун мен. Ой, урматтуу соттор, уят болуп атабыз, келгиле өзүбүздүн системаны реформировать этели деп бир пенсионер деле, действующий сотту деле айткан жок. Мына мисалы үчүн теге Грузияда деле ошо бийликтин давлениясы менен эле реформалар жүрүп, укук коргоо органдары. Мына мисалы үчүн Саакашвили МВДны 3 жолу алмаштырган, полностью составын. Айлыгын көбөйткөнүнө карабай эле ала берген алар. 3-чү жолу алмаштыргандан кийин анан кичине жылып кеткен. Анан бул күч структураларын, сот системасын өзгөртмөйүнчө коррупцияны менен биз жеңе албайбыз. Бул жөн эле улам колго түшүп калганын камаган компания ишине болуп калат. АКСтин эле жумушу болуп калат. Сооронбай Жээнбеков коррупцияга каршы күрөш убактылуу иш эмес, бул нерсе туруктуу жана системалуу түрдө жүргүзүлөт деди. Мы эту борьбу доведем до логического конца. Поэтому нужна ваша поддержка, уважаемые гражданские активисты. Я хочу видеть гражданское общество как основной партнер в борьбе с коррупцией. Народ должен почувствовать реальные результаты этой борьбы в своей непосредственной жизни. Тогда и будет активная поддержка народа. Президент өлкөдөгү тынчтыкты жана ынтымакты бекемдөө менен гана чектелбестен жарандык коомду республиканын өнүгүүсү үчүн бирге иш алып барууга чакырды. Абдан мындай жакшы ойлор айтылды, конструктивдүү айтылды, ачык акыл сүйлөшүп алдык. Ушул нерселерди азыр иштеп чыгабыз, аны өзүңөр да кошобуз. Ушул иштерге, ишке ашырыш үчүн. Кошобуз, үчүн дегенде мотор силер болушуңар керек. Силер бул боюнча бүт тармак боюнча иштеп, уже бышып, жетилип, анан кандай кылганды да көрүп алдыңар да, көзүңөр жетип калды. Маектешүү учурунда жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгын реформалоо маселесин көтөргөн саясий укуктук изилдөөлөр борборунун директору Тамирлан Ибраимовго ушул маселе боюнча жумушчу тобун жетектөө сунушталды. Ал эми экологияны сактоо жана өлкөдөгү диний кырдаал боюнча маселелерди мамлекет башчысы Алейна экологиялык кыймылынын жетекчиси Эмиль Шүкүров менен теолог Кадыр Маликов менен кеңири талкуулоо үчүн жеке жолугушууга чакырды. Президенттин
ошону кандай кабыл алганын эл билбейт. Ошол обратный связька жакшы да, НПОлор менен жолугуп, аларга пикир айтканы, бул кайта коомчулукка пайдалуу жагы бар мунун. Ошон үчүн муну да унутпаш керек. Алардын реакциялары жакшы эле болуп атат. Аябай самый эмелери деле айтып атышат, жакшы болду, пикирибизди укту, баарын жазып алды. Анан дагы бир жерин белгилеп атышат. Биз айткан маселелердин баарын президентте кабары бар экен, билет экен. Бийликтин жаранды коом менен эсептешип, акылдашып кеңешүүсү жакшы саамалык дешет өкмөттүк эмес уюмдардын өкүлдөрү. Алар кызматташууга даяр экенин билдиришти. Президент менен жолугушуудан канааттануу жана чоң үмүт менен кайткандарын массалык маалымат каражаттарында жана өздүк социалдык баракчаларында жазып чыгышты. Өзгөрүүлөр болот деген ишеним чоң, дейт Назгүл Турдубекова. Ал жылдар бою балдардын укуктарын коргоп иш алып барат. Ал эми миграция кичинекей кыргызстандыктар үчүн жаңы бир көйгөй жаратканын, миңдеген балдар ата-энеси тирүү туруп, детдом, интернаттарда жетимдердей тарбия алганына жаны кейийт. Жарандын коому жалгыз мындай алы келбей калат. Себеби деген коррупцияланган система ушунчалык күчтүү Кыргызстанда. Муну ушунчалык көп ушу кызыкчылык ушул системага малынган чиновниктер дагы аз эмес да. Ошондуктан бүгүнкү күнү биз көрүп жатат, көзүбүз эле жетип турат. Чоң деген азыр бизге мындай тоскоолдук түзүшүп, анткени искусственный митингдер өткөзгөнгө дагы аракет кылышат да. Ушул көйгөйдү мындай бир нече карабай мындай түзмө-түз мындай системдик түрүндө бир механизмди уюштуруп берсе, биз ойлойт элем ушу тез убакытта эле биз дагы Кыргызстан башка өнүккөн мамлекеттерге окшоп, бизде айтып калат элек, Кыргызстанда жетим балдар үйлөр жок, балдардын баардыгы деген үйүндө жайгашылган деген бир ушундай жыйынтыкка келип, анан башка өлкөлөргө да биз үлгү болуп берсек деген өзүнчө биз бир пландарыбыз бар да. Президент Назгүл Турдубековадан өлкөдөгү балдар интернаттарын реформалоо боюнча конкреттүү сунуштарды күтөт. Анын негизинде мамлекеттик органдардын жана өкмөттүк эмес уюмдардын өкүлдөрүнөн турган жумушчу тобу түзүлөт. Бул мамлекет баарын тең кылып тийгизе албайт. Биз буну жалпы эл көтөрүшүбүз керек буну. Көтөрүп туруп айтыш керек, уят караш керек. Ошондон кийин детдом өзү эле жоголот, кетет, алып кетишет. Азыр мен тактатам баарын тең. Кайсы детдомдо, кайсы картаң үйдө, кайсы жерден, кайсы айылдан, кайсы уруудан, кайсы кимдин тууганы жатат. Жетим балдар дагы. Баарын тең уран көтөрөм, баарын тең. Бардыгы алып кетишет. Буну кылбасак, биз тим койсок, көбү буну жасабайт. Буну мына сен жаш көтөрдүң, жолугалы, мына ушуну жасайлы. Ошого баардыгыбыз тең жасайлы. Жолугушууда жаранды коом менен президенттин ортосуна бири-бирине көмөктөшүп иштөө механизмдерин түзүү керектиги да айтылды. Сооронбай Жээнбеков алдыда көптөгөн жолугушууларды өткөрүүгө даяр. Бул иш-чаралар белгилүү бир мөөнөт сайын өтүп турмакчы. Ушул нерселер жасалса, анда мындай жолугушуулар коомдун өнүгүшүнө, демократиянын алга жылуусуна сөзсүз таасирин тийгизет дешет эксперттер. Кийин сектор боюнча жолсак, анан бардык берген сунуштар боюнча азыр протоколго түштү, иш-чара түзөбүз, анан силер менен байланышабыз. Макулбу? Реформа боюнча. Мындан ары элдин сын пикирин, ой сунуштарын уга турган, бетме-бет ачык сүйлөшүп, чыныгы иш билги маанайда өтө турган эркин аянтча түзүлдү дешет жаранды коомдун өкүлдөрү. Анткени саясаттагы даанышмандык, дипломатия, сабырдуулук, жөнөкөйлүк, чын ниет менен уга билүү — бул сапаттар адамдарды өзүнө тартып бириктирүүчү күчкө ээ. Ошондуктан бийлик менен жаранды коомдун карым-катнашы, бирге аракеттенүүсү мамлекет үчүн өтө маанилүү.